Жаназа намазында орун басар барбы? Жаназа намазында орун басары жок. Ошондуктан таяммум дарат менен гусулдун ордуга не боло берет бул жерде дагы? Өтөт. Орун басар болуп эсептелет. Себеби жаназа намаз 4 такбир. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар бүтү. Сен дарат тагышсаң аны 10 жолу бүтүп коет. Кээ бир адамдар. Турабы? Эми үлгүрбөйм, ошону келсеңиз үлгүрбөйм деп корксоңуз, сизге дагы таяммум кылууга эмне берилет экен? Рухсат берилет таксырын. Карасаңыз, бирок эмне деп жатат? Ли гайрил вали. Сөөктүн ээсинен башка адамга рухсат дейт. Сөөктүн ээсине болбойт деп жатат да, мындай айтканда. Сөөк дегенди түшүнөсүңөр да? Жана өлүктүн ээси. Сөөк деп деган коюшат го, ha? Өлүктүн ээсине болбойт. Өлүктүн ээлери себеби билет ошолордун колунда таксыр. Андан рухсатсыз сен жаназа окуй албайсың. Ал рухсат бербесе эч нерсе кыла албайсың да сен. Турабы? Обычно ошондой да. Ошондуктан аларга таяммум кылууга болбойт дейт. Эми ушул маселеде талаш бар. Өлүктүн ээсине таяммум алса болобу, болбойбу? Бирок китеп эмне деп жатат? Болбойт. Бирок негизинде ага болбойт деп жатат. Ал сөзсүз дарат алыш керек деп жатат. Андан өлүктүн ээсинен башкаларга таяммум болот деп жатат. Бирок бул жерде болбойт дегени менен алымдарыбыздын ортосунда бул маселе талаш маселе таксырын. Чүнкү өлүктүн ээсине болобу, болбойбу дегенде талаш бар. Хасан бин Зияд рахматуллахи алейхинин Абу Ханифадан болгон бир риваятында өлүктүн ээсине таяммум кылууга болбойт деп келген. Көрдүңбү? Ошон үчүн буга не дейт? Ли гайрил вали деп айтып жатат. Бул кимдин риваят экен? Хасан бин Зияд деген алымдын Абу Ханифадан кылган риваятында. Ушул риваят Хидая, Хония жана башка китептерде туура деп айтылган. Бирок Зохири риваят боюнча, Зохири риваят, фатва боюнча өлүктүн ээси дагы таяммум алса болот деп айтылат. Чүнкү Халваи, Имам Сарахси рахматуллахи алейхилер мына ушул риваятты сахих, туура деп айтышкан да. Рофи рахматуллахи алейхи дагы өзүнүн мындай эрежелери бар да. Уламалардын ортосунда мунусу бири аны сахих десе, муну сахих десе, Зохири риваятка кайтуу керек деген эрежени айтат. Карасаңыз азыр Хидая не деди? Болбойт. Беркиси болот. Бирок экетең эмне деди? Хуа сахих, бул туура деди. Мунусу да эле бул туура. Болбойт деген киши өзүнүн сөзүнө туура деп атат, болот дегенде туура. Ушундай моментте эреже бар. Эреже эмне экен? Талаш бого экитен тараптан бул сахих деп айтылган кезде Зохири риваятка кайтыш керек. Зохири риваят боюнча эмне экен? Жана жогоруда айтканыбыздай болот. Ал да таяммум кылса болот. Себеби жаназа намазын кечиктирүү жакшы эмес. Дароо шар окуш керек. Мүмкүнчүлүк пайда болор менен дароо окуш керек. Анын дарат алып деп 2 саат барып алып кечиктирбеш керек. Түшүнүктүүбү сөз таксыларым?